Мындан 2 жыл мурун, тактап айтканда 2016-жылы 24-июлда 26 жаштагы Фархат Сталбек уулу Ала-Тоо аквапаркындагы аттракциондон сууга түшүп жатып жаракат алган. Анын 5-омурткасы сынып, дене мүчөлөрү кыймылдабай, майыптар арабасында отуруп калган. Фархат мага 2 жолу операция жасалса да, 2 колум бир аз иштегени менен көкүрөгүмөн ылдыйт, эч нерсе сезбейт дейт. 24-июль воскресенье күнү болчу. 2016-жыл. Ошондо выходной күнү эс алалы деп эле барганбыз. Бардык аквапаркка, Ала-Тоо аквапаркка. Горкалардан 3-этажда горкалардан түшүп ойноп аттык. Анын эң акыркысында 2-этажда кара трубкадасынан түз. Ошондон баш менен кирдим. Баш менен түз кирип эле сонун түнүсүп, мойнусун кал сразу эле. Ошол жерден сразу эле сезбей калдым эчтеке. Бутом колум кыймылдабай калды. Анын жанында тууганым алып чыкты суудан. Акыректен эч нерсе сезбейм. Акыректен эч нерсе сезбейт, колдун жарымы сезбейт. Өкүс тараптары сезет, ылдый жагы сезбейт. Фархаттын апасы Алтын Төлөгөнова кырсык болоордон мурун ал келечекте экономист болсом деген чоң максаттары менен университетте окуп жүргөнүн айтат. Ал тургай уулу жеке ишкер болом деп чакан ишканада ачкан. Өзү иш баштап ошо эме ачкан. Жанагы ячейка, жумуртканын ячейкасы болот го, кагазы. Ошонун кичинекей менин заводдун эмесин бүт баарын алдырып келип, ошону курган да. Завод курган, кичинекей заводу бар ушул жерде. Аны куруп, мына эртең баштайбыз деген күнү жыгылып калып атпайбы. Мында макулатура алат, эчтелеме жок. Макулатурасын алат, көмүрүн алат. Азыр 3 бала иштейт. Ошону эми азыр мына кичине отурат, могу балдар машинесине салып алып барат. Аяктан кичине чыгып калды азыр. Ошо макулатура эмеси чыгып атат, ячейкасы. Ушул жерде местный фабрикаларга берет. Баягы аяктан түшкөн эмеси лишний эме болбой атат да, анысы балдардын айлыгы 3 баласы иштейт колунда. Кайрат көмүр алат, кайрат бузулат, кайра ошол экил сырьёсын алат дегендей да. Анан аренда төгөт, жана эле ал жерге кичинекей колхоздукун алдык да, бир аз жерин алган. Мунун планы аябай жакшы да. Келечекте жумушу бар болчу өзүнүн. Окуусу ошо 4-курска келип, 5-курс мына бүтөм деп атканда академический жазып калдык. Мына тыпылдап үйлөнүп чуркап тура турган бала болчу. Жабырлануучу тарап учурда кардарларына коопсуздук эрежелерин толук түшүндүрүп, көзөмөлдөгөн аквапарктын кызматкерлерин күнөөлөшүүдө. Мындан улам эс алуучу жайды ээлик кылгандар материалдык чыгымдарды төлөп берип туруусу керек деген пикирде. Ал эми Төлөгөнованын айтымында, аквапарктын жетекчилери бир гана жолу кабар алышып, $1,5 берип, кийин дайындарын таптырбай байланышпай коюшкан. 16-жылы 24-июлда ошо балдар менен, өзүбүздүн тууган балдар менен ошо эс алган барган Ала-Тоо аквапаркка. А жерден ошо кечки саат 5-тер чамасында ошо горкадан түшүп атып, башы менен сууга сайылыптыр. Ошондо моюндагы 5-позвоночник сынып кеткен да. Ошол жерден эле резко кыймылдабай калыптыр бала. Ал жерден биздин ошо күнөө койгонубуз, а жерде жанагы эмелер эч кимиси жок болгон. Карап инструкторлордон эч ким болбоптур. Баягы көтөрүп чыгып аткан бала жардамга сурап атып, эч кимде келбегенде өзү көтөрүп чыккан, медпунктка чейин көтөрүп барган. Ал жерден анан скорый чакырып, анан 4-больницага жеткиришиптир. Ошо Ала-Тоо аквапарктын адамдарына кайрылып аттым, чалып аттым, эч кимиси келген жок. Баланын абалын сурап коюшкан жок. Андан кийин үйгө чыгып келдик, 1 ай, 2 ай жаттык. Уже Воронцовка кетебиз эми. Воронцовкага барып дарылангыла деди да. Ошол жака кетебиз деген учурда дагы звонить эттим. Звонить эткенде телефондон сүйлөштүк, кандай болду, эмне болду. Ошондо алар келишти. Мойнуна, баланын мойнуна ошо титановый эмени коюшкан.
канча болду эле деп сураган. Ошого $1,5 миң кетти деген. Ошону алып эмелер келиптир. Ошо администрациясынан 1-2 бала келди. Ошону берип кетишти. Бирок мен айттым, бул эчтеке эмес, баламдын ден соолугу эмне болуп атат? Эртең күнү балам басабы, эмне болот? Мындай сурап турат. Балам айыккыча, тургуча жардам бересиңер, ден соолугун сурап турасыңар дедим. Ошо күнгө чейин алардан жооп жок. Ал эми аквапарктын жетекчилиги эрежени бузуп, аттракциондон сууга башы менен түшкөн Фархаттын өзү кырсыкка күнөөлүү деп өз чындыгын айтып берди. Өзүңүздөр көргөндөй, кассадан баштап бүт белгилер бар да. Аквапаркта өзүңдү кандай алып жүрүш керек, жанагы горкалардан кандай түшүүгө болот, жана болбойт деген бүт жерде знактар илинген. Анан булар эзе алышат, эч кандай агач индер неме болгон эмес. Анан где-то бир 6-15 чамасында бизде экинчи этажында, ошо жанагы аттракциондор бар, 2 этаждан турат. Ылдыйкы этажынан бул кара немес болот да, горкабыз бар. Ошодон башы менен ылдый кетип калат да. Өзү тиги жанындагы знактар неменин жанында, горканын жанында илинген, что баш менен түшүүгө болбойт деп. Өзүңүздөр да бар көрдүңүздөр азыр. Спасательдер баары бар. Жана ага баш ийбей, башы менен өзү ылдый кетет. Ылдый кетет. Кеткенден кийин эми ал жакта негизи дүйнөлүк практика бул. Любой аквапаркка дүйнөсүнө кирсеңиздер, любой горкада башы менен кеткенге болбойт. Буга тыюу салынат. Өтө тыюу салынат. Жана даже интернетке кирип көрсөңүздөр эле ал белгиленген. Аны кирген адамдардын баары билишет. Материал жардам берилди. Ошол эле жана жада калса ошо спасатель балдарды өздөрү да чогултушуп, бул эми баарыбыз бир тууган болгондуктан эми кырсыкта, бул кырсыкта ар кандай болушу мүмкүн. Ошон үчүн баары алар ар бир бала чогултушуп 20 миңдей сом менен берди алар. Биз неме тараптан жетекчилик тараптан $1,5 миң берилген. Эжелерге өзүнө колуна берилген. Жана адам тышкарда эмесине да бөлөк жардам берилди да.